Ала Букада бүтүндөй үй бүлө эске уланып каза тапты. Ала Бука районунун Ала Бука айылындагы Жаштык көчөсүндө жайгашкан турак үйдө көмүрдөн чыккан эске уланып 4 адам каза болгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Окуя тууралуу маалымат 102 номерине саат 12:20 чамасында түшкөн. Каза болгондор 1994-жылы туулган эркек киши А, 2002-жылы туулган аял киши И, кызыз. Ошондой эле 2024 жана 2025-жылы туулган 2 кичинекей кызыз жана С. Учурда окуя болгон жерде милиция кызматкерлери текшерүү жана тактоо иштерин жүргүзүүдө. Окуянын чоо жайы аныкталып жатат. Милиция депутат Сулаймановдун мурдагы жубайына коргоо ордерин берди. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайы АК коргоо ордери берилип, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Шаардык милициянын маалыматына ылайык, Асель Азаматова 26 январда арыз жазып, мурдагы күйөөсү узак убакыттан бери психологиялык кысым кылып келатканын, буга чейин зомбулук көрсөткөнүн айткан. Учурда бардык зарыл болгон текшерүү иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кошумча маалымат кийинчерээк берилет, деп айтылат маалыматта. Окуя шаардык милиция жетекчисинин жеке көзөмөлүнө алынды. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайы Асель Азаматова көп жылдар бою үй бүлөлүк зомбулукка кабылганын ачык жарыялап, коомчулукта чоң резонанс жаратты. Анын айтымында, бул зомбулук системалуу мүнөздө болуп, кош бойлуу кезинде да улантылган. Трекс социалдык тармагындагы билдирүүсүндө Асель Азаматова Сулайманов менен 2016-жылы баш кошконун, алгач үй бүлөлүк жашоо салыштырмалуу тынч болгонун, бирок 2 жылдан кийин күйөөсү кол көтөрө баштаганын жазган. Ал балдарын атасыз калтырбоо үчүн көп жылдар бою зомбулукка чыдап келгенин белгилейт. Кыргызстанда жынысын алмаштырган жаран боюнча укуктук прецедент жаралды. Кыргызстанда жынысын эркектен аялга алмаштырган жаран расмий түрдө мамлекеттик каттоодон өтүү үчүн ПИН-кодун өзгөртүү боюнча мамлекеттик каттоо кызматына арыз менен кайрылганын кызматтын жетекчисинин орун басары Эрнест Досалиев жогорку кеңештин профилдик комитетинде билдирген эле. Бул маселе учурда коомдо кызуу талкууланып жатат. Анын айтымында, учурдагы мыйзамдарда мындай учур так каралбагандыктан жаран мамлекеттик кызматтарды пайдалана албай калуу коркунучунда турат. Өкмөт жогорку маселени тез арада чечүү үчүн ПИН берүү тартибин айрым учурларда өз токтому менен өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн мыйзамга киргизүүнү сунуштоодо. Бул кадам бийликтин айтымында жарандардын укуктарын коргоого жана бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтууга багытталган. Аталган окуя өлкө үчүн укуктук жана коомдук прецедент катары бааланууда. Кыргызстанда конституциялык деңгээлде ылк пропагандасына тыюу салынгандыктан маселе коомдо курч талкуу жаратты. Салттуу баалуулуктарды карманган топтор муну улуттук моралга коркунуч катары кабыл алса, либералдык көз караштагы уюмдар жарандык укуктарды сактоо зарылдыгын белгилешүүдө. Эксперттер бул иш өкмөттү жана мамлекет башчысын мыйзамдык тактоолорду киргизүүгө мажбур кыларын белгилешет. Маселе келечекте эл аралык уюмдардын жана батыш өлкөлөрүнүн реакциясында жаратышы мүмкүн. Ички иштер министрлиги депутат Сулаймановдун мурдагы жубайымын деген Азаматованын окуясын териштирип баштады. Өзүн жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулаймановдун мурдагы жубайымын деген Асель Азаматова аттуу социалдык тармагынын колдонуучусу депутат менен жашап жүргөн жылдары андан зордук зомбулук көргөнүн жазып чыкты. Ал Элдар Сулайманов менен 2016-жылы үйлөнүшкөнүн, башында майда барат чыр чатактар чыгып келсе, 2 жылдан кийин уруп сабап баштаганын билдирген. 2022-жылы 4 айлык кош бойлуу кезинде катуу сабап, соттук медициналык экспертиза мээ чайкалган деген тыянак чыгарып бергенин кошумчалады. Бул билдирүү тууралуу комментарий алуу үчүн Азаттык Элдар Сулаймановго бир нече жолу телефон чалды. Бирок азырынча байланышууга мүмкүн боло элек. Азаттык кагада сөз берүүгө даяр. Ички иштер министрлигинин Ички иштер министрлиги басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов бул факты боюнча териштирүү иштери башталганын айтты. Мурдагы жубайы түштөн кийин келем деди. Келсе кайсыл жерде, эмне болгон тактайбыз. Буга чейин кимге, кандай арыз жазган баарын көтөрөбүз. Текшерүү жүрүп жатат, деди ал. Элдар Сулайманов 40 жашта. Ал 2025-жылдын ноябрь айында өткөн жогорку кеңешке шайлоодо 5 округдан шайланып келген. Элдар Сулайманов мурдагы транспорт жана коммуникациялар министри Нурлан Сулаймановдун уулу. Эмгек жолун электр станциялар ишканасынан баштап, кийин финансы полициясында, мамлекеттик каттоо кызматында, жогорку кеңештин аппаратында иштеген. 2021-жылы Ош шаардык кеңешине Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен катышып депутат болгон. Ушул эле жылы парламенттик шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен келип жогорку кеңешке депутат болгон. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов үй бүлөлүк зомбулукка айыпталууда. Социалдык тармактарда Асель Азаматова аттуу колдонуучу депутаттын мурдагы жубайы экенин айтып, жардам сурап кайрылды. Анын билдирүүсүндө төмөнкүдөй оор жагдайлар айтылат.
Негизги маалыматтар. Зомбулуктун башталышы. Азаматованын айтымында, зомбулук 2022-жылы Элдар Сулайманов депутат болуп келгенден тарта башталган. Ооруканага жатуу 2022-жылдын жайында катуу сабалып, ооруканага түшкөн. Милицияга арыз жазганы менен, укук коргоо органдары тарабынан эч кандай чара көрүлгөн эмес. Акыркы окуя 2024-жыл. 2024-жылдын 6-апрелинде 3 баласынын көзүнчө катуу сабалганын билдирди. Соттук медициналык экспертиза анын денесиндеги көк алаларды жана чачы жулунган жерлерди тастыктаган. Талаптары: келин депутаттын куугунтугун токтотууну, балдарга психологиялык басым жасабоону жана балдарды тартып алам деп коркутпоосун талап кылууда. Учурдагы абал: Асель Азаматова денесиндеги жаракаттардын сүрөттөрүн далил катары жарыялады. Депутаттын жообу: Элдар Сулайманов тараптан азырынча расмий билдирүү же түшүндүрмө бериле элек. Укук коргоо органдары, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы БУГУФту бул окуя боюнча кийинчерээк маалымат берүүнү убадалады.